Ата-Жұрт Кыргызстан парламенттик фракциясынын Атыр Болотбековна Абдрахматованы Кыргыз Республикасынын акыл катчысы кызмат ордунун мөөнөтүнөн мурда бошотуу тууралуу сунушун колдоо Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешине сунушталсын. Акыл катчыны кетирүүдө өзүнүн процедуралык жолдору бар. Буга чейин мен башкача түшүнүп келгем. Азыр мына акыл катчыны кетирүү маселесинде Ата-Жұрт фракциясынын чечими чыгыптыр, ошонун негизинде кеткени калды деген түшүнүк менде пайда болду да. Эгерде акыл катчынын өзүнүн профилдик мыйзамы бар, бардыгыбыз билебиз. Урматтуу төрага, ошону эң важный да, мен юристтер жооп береби, же сиз жооп бересизби, ошону тактап иретинде бул бизге өтө маанилүү деп ойлоймун. Анткени чечим биз туура эмес кабыл алып койсок, эртең Конституциялык сотко берип койсо, туура эмес болуп калат. Ошондуктан акыл катчынын өзүнүн профилдик мыйзамында так көрсөтүлүп калганда, эгерде акыл катчыны кетирүүдө кандайдыр бир фракциянын чечими чыгып, ага аны кетирүү маселеси көтөрүлсө, анда комиссия түзүлүп калыш керек. Комиссия түзүлүп, иликтелип чыгыш керек да, ошо процедура жүрүш керек. А эгерде акыл катчыны баяндамасы Жогорку Кеңештен кабыл алынбаса, анда түздөн түз кетирсек болот. Баяндама кабыл алынган жок, анын отставкасы болуш керек. А эгерде фракциянын чечими чыгып, ага недоверие көрсөтүлсө, акыл катчынын өзүнүн мыйзамынын процедурасында көрсөтүлгөн комиссия түзүлүп туруп иликтелиш керек да. Азыр ошого мындай тактоо иретинде жооп берип койсок, биз ошого карата добуш берели. Эгерде биз муну чечпей туруп азыр жанагы фракциянын чечиминин негизинде кетип калса, анда процедура бузулуп калат. Урматтуу төрага, ошого тактоо иретинде ушундай суроо жаралып атат да. Рахмат. Рахмат, Дастан Артисбекович. Бул маселени комитет карады. Атайын комиссияны түзүү процедурасы башка учурда болот. Эгерде баяндамачы акыл катчынын баяндамасы кабыл алынбай четке кагылган учурда ошондо комиссия түзүлөт. Бул фракциянын чечими менен өзүнчө болот. Бардыгын комитет карап, бүт баарын тактап берди. 5-чи микрофон. Бүтүн Кыргызстан Мадумаров. Мен дал ошол алешемдиктер жөнүндө айтып атам. Дагы бир жолу кайталайм. Анын баяндамасын эске алсын деген комитет чечим чыгарды. Добуш бергенде эске алынбай койду. Анда сиз жок элеңиз. Сиз катышкан эмессиз. Мына орун басарларыңыз алып барган, дагы бир жолу эскертем. Акыйкатчы Кыргыз Республикасынын акыйкатчысынын баяндамасы эске алынсын дедим. Мен айттык, эске алынбаса кандай? Кайра айтып отуруп, айтылды, кабыл алынбады. 14 добуш менен эске алынган жок. Анда эмне комиссия түзүлбөдү? Эми үчүн иликтенбеди? Мен регламентти гана талап кылып атам. Мен мыйзамды гана талап кылып атам. Фракция 122-чи беренеге таянып жиберип атат, 122-чи беренени аткарбагандыгы үчүн деп. А 122-чи беренени окуп койгулачы. Эмне деп турат? Биз ушул документке добуш беребиз азыр. 122-чи берене эмне жөнүндө айтылып атат? Жо, билармандардан сурап атам мен. Мен билем, билген үчүн айтып атам ушуну. Кызматка ордунан алдын ала кеткенде кызматка кайрадан кызматкерлерди сунуштабай койгондугу үчүн деп атат. Карабайсыңар, ошо регламентте так даана жазылып турат. Ал кайсы кызматка дайындабай койду, кимди сунуштабай койду, кайсы беренени аткарбай койду, чыгып айткылады. Түшүнөлү да биз дагы. Түшүнүктүү. Урматтуу депутаттар, аталган токтомдун долбоорун мен добушка коем. Добуш бериңиздер. Макул 50, каршы 5, баары 55, катталды 79. Токтом долбоору кабыл алынды. Урматтуу Адахан Кимсанбаевич, сиз жакшы билесиз. Эгерде сиз каршы болсоңуз, каршы добушту бергенге укугуңуз бар. Өзүңүздүн пикириңизди добушуңуз менен билдиресиз. Парламент бул коллегиалдуу орган, көпчүлүктүн добушу менен маселе чечилет.
Андыктан биз сизге сөз бербей койсок, сиздин тилиңизди тыйып койсок, анда айтсаңыз болот эле. Сиз каалаган учурда каалагандай сүйлөп атасыз, каалагандай добуш берип атасыз. Бардык нерсе өзүнүн жолу менен баратат. 5-чи микрофон. Кыргызстан Мадумаров, айтышпасаңыз жакшы болот эле. Мен регламентти сизден бир 10-15 жыл баштараак жаттаганмын. Бардык нерсе көпчүлүк менен добуш менен кабыл алынат. Эгер эреже менен барса, эреже менен барып добушка коюлса. Эрежени бузуп барып туруп эле келгиле ушуну добушка коелу десе, азыр деле көпчүлүк добуш аласыңар. Аны түшүнүп турам. Мен айтып атам, эрежени сактагыла, мыйзамды сактагыла, конституциянын талаптарын сактагыла. Биз мыйзам чыгаруу бийлигибиз. Эгерде мыйзамды биз тебелеп, көпчүлүк кете беребиз деп барган болсок, анда добушка коюла, жөн эле, талкуусу жок, чечими жок. Добушка кое бергиле, дагы добуш менен алып кете бергиле. Мен бирок эскертип атам, дагы бир жолу эскертем. Бул заманда өтөт. Кийинки заман келет. Одоно түрдө бузулду. Одоно түрдө бузулган чечимдерди кийин кайра конституциялык сотко абийирдүүрөөк инсандар келип калганда, ошону бергенде биздин өтө чоң абийирибиз чыгып калат. Мен ошону эскертип атам. Жакшы эмес прецедент. Өтө туура эмес прецедент кетип баратат. Жаккан кишини ар кандай жол менен, жакпаган кишини момундай кылып көпчүлүк менен чечип коебуз деген бул жогорку кеңештин иши эмес. Жогорку кеңеш калыс болуш керек, адилеттүү болуш керек. Мыйзамды каккан казыктай кармаган орган болуш керек. Тилекке каршы андай болбой атабыз. Өтө өкүнүчтүү. Азыр билем көпчүлүксүңөр. Баары бир мени утасыңар, билем аны дагы. Бирок мен эскертип атам. Рахмат, Адахан Кимсанбаевич. Мына айыргасыздан айтууга туура келип атат. Мен сиз менен такыр айтышайын деген ниетим да, оюм да жок. Бирок бул маселе бардыгы регламентти, мыйзамдын талаптарын, эрежелер менен так даана бара жатат. Эгерде каршы болсоңуз, сиз өзүңүз кайсы площадкада болсо, аянтчада болсо айтыңыз, дейиңиз. Бирок бул жердечи, Адахан Кимсанбаевич, сиз айткан эле нерсе эп боло бербейт. Элдин бардыгын башына айлантып бериш болбойт. Мына сиз 3 жолу сүйлөдүңүз, 3 жолу тең бир эле нерсени айттыңыз. Бир жаңы эч нерсе айткан жоксуз. 6-чы микрофон. Рахмат, урматтуу төрага, Токтогул шайлоо округу Сулайманов. Бизде урматтуу коллегалар, кээ бирде бири-бирибизди басынтып, бири-бирибиздин акылыбызга шек келтирип, сүйлөгөнүбүздү койбой койдук. Анан жакса, жакпаса деген бизде жумуш жок андай. Муну биз кээ бир коллегаларыбыз айткандай, ташка тамга баскандай айтыш керек. Жагат, жакпайт деген жок. Иштеп аткан адамга всегда честь и хвала. Иштебеген адамга, өзүн өзү популисттик менен заниматься эткен адамдарга анда бизде орун жок. Муну билишибиз керек. Ошондуктан, урматтуу төрага, жумуштун башталышында эле кайым айтышы менен баштабай, биздин регламент деген бар. Ошого таянып ишти алып бара берсеңиз. Рахмат. Рахмат. 2-чи микрофон. Рахмат, Нурлан Тургунбекович. Мен тактоо иретинде кичине маалымат берип коеюнчу. Адахан Кимсанбаевич, сиз ошол заседанияда жакшы билесиз, болгонсуз. Ошондо сиз каршы добуш бергенсиз. Эске алынбасын деген добуш өтпөй калган. Биринчи иретте. Ошондо Республика Атажурт Кыргызстан фракциясы өзүнүн чечимин киргизди. Акыйкатчы мөөнөтүнөн эрте бошотулсун деп сунушун киргизди. Ошол сунушту мына төрага өзү алып барып аткан. Ошол күнүчү комитетке жөнөттү. Комитет 7 күндөн кийин карап берди. Мына 5 күндөн кийин мына палатага кирип атат. Ошо чечимчи. Эми мен сизге 122-чи беренени айтып коеюн. Расмий тилде экен, ошончо расмий тилде окуп коеюн. Процедура избрания, утверждения, дачи согласия на назначение государственных должностных лиц. 7 айдан бери акыйкатчынын замы жок. Бу жерде так жазылып турат. Кандидатуры на указанные должности вносятся в жогорку кеңеш не позднее 20 дней до истечения срока полномочий должностного лица или в случае досрочного прекращения его полномочий не позднее 15 дней после досрочного прекращения его полномочий. Это избрание зама. Ушуну негиз кылып, мына 123-чү беренеге таянып, биз мына 9-7 пунктуна таянып,
Мана, прекращение от досрочного освобождения от должностных лиц, указанных в части 1 настоящей статьи, рассматривать с профильным комитетом 10-дневный срок, но не ранее 7 дней после получения предложения. Жогорку кеңеш рассматривает вопрос о досрочном освобождении от должности не позднее 5 дней после истечения срока, указанного в пункте 7 настоящей статьи. Негизинен айырды башка негиз жок экен, буну негиз кылдык. Айырды өзүңүз билесиз, 22 канча сотрудник вакансия, 91 сотрудниктен. Бул эмне дейт? Акыйкатчы институту иштебей атат деген. Анын үстүнө 29-31 киши ошо иштеп аткан кишилердин ичинен митингке чыгып, бул акыйкатчыны кетирип бергиле деп суранып атат. Коллективдин 60%ы мына акыйкатчы иштебей атат, акыйкатчыны кетирип бергиле деп атат. Мына ошонун бардыгы негизи болду. А негизинен мына замды негиз кылдык. Мына законго таянып. Рахмат. Рахмат. Эми аталган маселе каралып бүттү. Андыктан аны добуш бергенден кийин мен ойлойм, ал маселе кайрыла бериштин кажети жок деп. Кийинки маселени кароого өтөбүз күн тартибинде 3-маселе.